Assalamu alaikum, урматтуу жалпы жамаат. Туз айылында ат чабыш болуп аткан, ошол жерде тайган жарыш кыргыз ата бабаларыбыз калтырып кеткен оюндары жана ошондой эле ушул жакта чогулуп жаткан байкелердин Ара көлдө жашаган Атабек байкебизден бир аз ошол жөнүндө маалымат алабыз. Ассаламу алейкум Атабек байке, кандайсыз? Алейкум ассалам, кандайсыздар? Айраңар менен эмне оюн болуп аткан жөнүндө бир аз маалымат берип коесузбу? Ошо бүгүнкүгө ошо Кочкор район администрациясы уюштуруп берди. Ошол Кочкор район администрациясы 60 000 сом фонддон бөлүп берди. Ушу Нооруз майрамына карата ат чабыш уюштуруп, тайган тартып кыргыз оюндарын анан жанагы кандай десем, ушу ат чабышка акча бөлүп берди. Ошону андан тышкары өздөрү взнос коюп, ошо взностон чогулган акчаны ошо акиматтан берилген акчаны бөлүштүрүп, биринчи, экинчи кылып тай чаап, унан чоң ат аламан жорго чапмай болушту. Буюрса жакшы, көңүлдүү өтүп атат. Акимчиликке дагы ыраазычылык. Оюнга кайсыл тараптардан ат чабуу үлгүлүктөр келди? Бул жерде негизгиси Кочкор районунан болду. Кочкор районунан келди. Сырткарыдан деле келген жок. Бул жерде азыр тай чабылат, пунан чабылат, аламан, жорго. Мынакей өзүңөр көрүп тургандагыдай ушул жашаган мыкты күлүктүү таптаган Атабек байкебизден кененирээк маалымат алдык. Ошондой эле мына айылдагы өздөрүнүн биригип, ошол оюндарын уюштуруп, азыр бул жерде кайсы оюн болду жаңы? Азыр эме гладкий чабыш. Гладкий чабыш болду. Гладкий чабылды. Гладкий чабыштан ошо биринчи ким багындырды? Теңдиктен сынатын кличкасы Тайлак деген бала. Аты чыгып келди. Азыр кунанга берилет. Азыр аким келип, ачылышы кылып берейин деп, азыр келип атабыз деп бүтүп атабыз. Ошол жанагы ар бир оюнда жанагы биринчи, экинчи местага ошол медалдар жанагы акчалай сыйлыктар берилет экен да. Берилет, ооба, грамоталар берилет. Ошол жанагы акчасын бөлүштүрдү, биринчи, экинчи, үчүнчүгө кылып. Андан тышкары взносторун бөлдү. Өзү ат кошкон кишилердин жанагы кошулган акчасын бөлдү кайра чачыратып. Жакшы болуп турат. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчүгө чейин деп. Азыр мына оңунанга берилет. Оңунанды азыр даярдап кое бергенчи. Буюрса жакшы. Мына ошондой эле айта кетчү нерсе, бул жерде кыргыз ата бабаларыбыз багып келген кыргыз тайгандары боюнча мынакей ушул жерде жакшы ийгиликтер жараткан Сокулуктан келген Исмаил инибизден ошол тайган тууралуу кененирээк маалымат алабыз. Ассаламу алейкум, Исмаил. Салам алейкум. Каяктан келдиңиз? Сокулуктан келдик. Тайган алып келдиңиз. Ким менен келдиңиз? Алмаз байке, Хабиб байке деген байкелер менен келдик. Чогуу тайгандарды катыштырып салбурундарга. Бул жактан ошо кандай байге жараттыңыз? Ошо кайсы тайган биринчи келди, кайсы тайганыңыз кандай болду деп ошо кененирээк маалымат берип коесузбу? Биринчисинен көлгө бардык. Көлдөн Кыран деген тайган бар. Хабиб байкенин ошол биринчи келди. Андан өтүп Кочкорго келдик. Кочкордон дагы Кыран деген тайган, анан Каркыра деген тайган 1 менен 2 келди экөө. Өзүңүз ошо тайган канчадан бери багасыз? Тайган кички кезимден бери эле кызган. Ошо атам алып берип, ошо менен кызыгып кеткен мен да. Ошо байкелер менен таанышып, Алмаз байке, Хабиб байке, Мирлан байке көп байкелер менен таанышып, кошулуп, аралашып жүрөбүз. Охота да. Негизгиси ушул кыргыз тайгандарын багуу боюнча кандай бир жакшы нерселерди үйрөнүп, ошол кыргыз тайгандарын бакканда кандай жетишкендиктерге жеттиңиз? Жана ошондой эле ушул кичинекей кезиңизден баштап кырчынга жана жайлоого, салбурун оюндарына барып катышып турсу, ошол жөнүндө да бир аз кичине маалымат берип коесузбу? Салбурун кырчын эмесине 3-чү көчмөн оюнуна баргам. Анда мен болсо 11 жашта болчумун. 11 жашта ал жерден мен болсо кичинекей баланын ролун аткардым. Кичинекей баланын ролун аткарып, ошол жерде чүкө ойноп, балдар менен ойноп ошол жерде аткарып, анан ал жерден салбурунга байкелер келип калыптыр. Анан алар да кызыгып, байкелер менен кичине кошулуп, эме кылып келдик. Ал жерден да байкелер утуп. Дагы алдыга койгон максатыңыз тайгандарды көбөйтүп, ошо сизге окшоп жаш кезинен кичинекей кызыккан
балдарга өзүнүн ой тилектериңизди айтып коесузбу? Кызыгам деген балдар болсо колуман келишинче жардам берем. Күчүк берип, немде кылып, аларды да кызыктырып. Тайганды азыр жакшы эмелерден чыгартып, линиядан чыгарып, ошолорду таптап, кийинки салбырунга даярданып атабыз азыр. Ошо. Жана ошондой эле өзүңүздүн кайсыл жактан келдиңиз, толук адресиңиз анан айтып коесузбу? Сокулук районунан Шалт айылынан, атым Токтонов Исмаил. Ошо Шалтадан байкелер менен кошулуп келдик бияка. Мынакей анда өздөрүңөр көргөндөгүдөй ошол өздү Тайгандын күлүктүгүн далилдеген мынакей Кыран, Каркыра деген тайгандары мынакей ушул тайган келди. Ушундай кыргыз тайгандарын көбөйтүп бакканга ар бириңиздер ниет кылыңыздар. Мынакей азыр Кудайым буйруса аламан ат чабыш башталат. Мынакей ошол жерде болуп аткан оюндарды кичине сиздерге көрсөтүп чагылдырып беребиз иншалла. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.